Арбаңыздар, урматтуу мегендештер, мына ошентип шайлоо да аяктады. Президентти тандоо менен бирге ушу президенттик кайсы башкарууну биз тандайбыз, аны да тандап алдык. Эми ошол баш мыйзамды өзгөртүү маселеси турат. Бизде ушул баш мыйзамды башынан аягынан бери талкууга катышып келаткан активисттердин бири Казыбек Шайымбетов агайыбыз келген эле. Казыбек агай, саламатсыздар. Бул баш мыйзам мына президенттик башкарууну тандадык. Сиз буга өзүңүз жеке макулсузбу? Макул болсок да, макул болбосок да эл тандады. Президенттик башкаруу деп. Мен бир себебин айтып кетет элем да, эмне үчүн президенттик башкарууга келдик. Буга чейин парламенттик, президенттик же болбосо президенттик парламенттик форма деп башкарып келаткан формасында болгонбуз. Ошол иштеп жаткан баш мыйзамыбыз өзүнүн актабандыгына байланыштуу ушул кырдаал келип жаралды. Бул биринчиси. Экинчи маселе, ал эмнеден болду дегенде, баардык бийлик бутактарынын, ошонун ичинде президенттин да жоопкерчилиги жок болгондуктан, азыркы шайланган президентибиз өзү демилгени көтөрүп, президенттик башкаруу болуш керек экен, жоопкерчиликти жеке мен алам деп, мына бүгүнкү күндө бул ишке ашты. Эл өзүнүн добушун айтты, президенттик башкаруу болуш керек. Шайланып келген президентибиз дагы жоопкерчиликти толугу менен мойнуна алды. Президентке өкмөттүн иши жүктөлүп атат. Мындайча айтканда, өкмөттү тандоо, өкмөттү түзүү, аны менен бирге сот, укук коргоо, прокуратура бар деген, бул жүктү көтөрө алабы? Вот маселенин баары ушунда болуп атат. Ошонун ичинде ички саясат, экономикалык саясат, баардык саясаттын баары тең ички, андан сырткы саясатты дагы ким аны тактайт, ким ошого жоопкерчиликти алат. Ошону аткарып келгенде бүгүнкү күндө тем более соттун дагы, жогорку кеңештин дагы ортосундагы байланыштар президент аткаруу бийлигинин толугу менен өзүнүн мойнуна алгандыкка байланыштуу тең салыктуулук сакталбай калып атат. Бул жерде мына ушул маселе келечекте чоң суроолорду жаратат. Конечно, муну дагы чечсе болот, чечилет, бирок кандай чечилет, аны убакыт көрсөтөт. Анткени ушунчалык жоопкерчиликтин баарын алгандан кийин элементарно физически мүмкүнчүлүгү болбой калышы толук ыктымал президенттин. Бул эмне дегенди билдирет? Мен каршы эмесмин же болбосо макул эмесмин деген сөздү айткым келбейт. Именно мамлекеттик түзүмдүн системасын карай турган болсок, өткөндөгүн дагы азыркы болуп жаткан башка мамлекеттерди салыштырып келе турган болсок, кандайдыр бир карама каршылыктар жаралды уже. Эми токодор жер парламентти түзүү боюнча ушул депутаттар шайлоо, мына 90 депутат болсун деп бул долбоордо көрсөтүлүп атат. Анан курултай анын ичинде, депутаттардын составы кандай болот? Мажоритардык деп да жатышат. Кандай болуп түзүлөт? Бир мандаттуу парламент, мажоритардык. Бул жагына келгенде дагы кайрадан эле бир түшүнүксүз болуп калат да. Долбоордо айтылды, мисалы үчүн 75 деп коелу, 75 депутат боло турган болсо келечекте, ошонун мисалы үчүн 50% мажоритардык, 50-си пропорциональный, то есть партиялык тизме менен келе турган болсо, ал дагы такталыш керек. Бирок ошол эле убакта биз партиялык система менен курулуп келген нерсе ишке ашпай, алдыга жылбай калгандыгы үчүн коомчулук келечекте бул дагы маселени чечет деп айтуудан мен өтө алыспын. Анткени жашоо да, тарых да өзү көрсөтүп турат. Бул болбой турган нерсе ишке ашпайт. Эмне себептен? Азыр өзүңүздөр көтөрдүңөр Курултай институту. Курултай институту боюнча эмне деп айткым келет? Көп коомчулукта чаташ маселе пайда болду да. Бирөө айтат, Курултай экинчи палата болуп эле болбойбу дейт. Жогорку кеңештин ичинде. Да. Бул мүмкүн эмес. Бул Курултай деген сөздүн өзүнүн түпкүлүк маанисин биз түшүнбөгөндүктөн болуп жатат. Эмне үчүн Курултай деп атат көпчүлүк? Анткени бул өзүнчө бир биздин элибиздин көкүрөгүндөгү жашоодогу калыптанган система.
өзөктөгү биздин каада салтыбыз ал эмнени билдирет? Каада салтыбыз эле кээ бир айтат, баягы артка кетебиз 1000 жыл, 100 жыл, анан кокту кылып деп. Жок, андай эмес. Кур это построить, куруш керек. Курул это обстраивать, жасалгалаш керек. А курултай это уже алдыга жыла турган процесс. Жыйынга чогулуп алып туруп, улам алдыга жылып кете берет. Анан жыйынга чогулганда эмне кылат? Эң биринчи, мисалы үчүн 3 деңгээлдеги курултай системасы боло турган болсо, биринчи деңгээл бул айылдык, жергиликтүү курултайлар, алар көйгөйлөрдүн баарын ошол жерден көтөрөт дагы өзүнчө ошол айыл аймагынын иш-чара, алдыда боло турган иш-чаранын программасы түзүлүп атпайбы? Андан кийин экинчи деңгээлдеги курултай, бул аймактык курултай боло турган болсо, ошол айыл өкмөттөр келип, аймактагы проблеманын баарына обобщать этип толуктап келгенде, аймактык программа түзүлүп калып атат. Анан аймактар келип, республикага келип чогулуп алып туруп, ошол жерден талкуулаганда, бул жалпы республикалык өнүгүү программасы түзүлүп атпайбы? Көрдүңүздөрбү? Демек, ал курултай даяр долбоорду, мисалы, талкуулап, жазып, анан парламентке сунуштайт. Же өкмөткө, Өкмөткө сунуштайт. А парламент бюджетти карап атканда ошонун баары тең өкмөт менен макулдашып туруп, анан кийин бир чечимге келип, анан парламенттагы, өкмөттөгү аткаруучу системага кирип калат. То есть элдин мүдөөсүн аткаруучу органдар болуш керек булар. А курултай ошол программаны чогултуп, бекитип, президентти баш кылып бардыгына тапшыргандан кийин ал процесске уже ишти алып баруу процессине курултай эч кандай келишүү убакыты жок. Көзөмөл деген сөздүн өзү көпчүлүктү кооптондуруп атат, түшүнбөгөндүктөн кайра эле. Көзөмөл деген сөздүн мааниси бул жерде курултайдын көзөмөл полномочиясы, макамы эмнени билдирет? Ошол аткарган иштер боюнча кез менен отчет берсин деп атат. Ошол отчетту угуп, анан кийин баагана берет курултай. А ишмердүүлүккө эч кандай келишүү мүмкүн эмес. Анда курултай өзүнүн касиетин жоготуп коет. Могу адам укуктары боюнча токтолсок, мен мисалы үчүн ушул курултай баш мыйзамды өзгөртүү долбоорун интернеттен издеп атып бир жерден таптым. Ушул сөз эркиндиги боюнча жазылып турду, аякта мисалы үчүн чектөө коюлуш керек. Чектөөлөр болуш керек деген. Ушул маалыматты алууга чектөө коюлуп тур да, жарандардын маалыматтарды алуу. Мисалы үчүн бюджеттик ошол жергиликтүү айыл өкмөттө мурда жарандар барып катыша алчу да, жыйындарга ошол бюджетти бекитип атканда талкуулап. Ошолордун баарына тыюу салыныптыр. Ушу кандай болуп калат бул? Тоскоолдуктарды жаратпайбы? Эч кандай тоскоолдуктарды жаратпайт. Маселе эмне үчүн бул? Маселе биз мисалы үчүн вот мына сиздер дагы ошол массалык маалымат каражаттарына кирген уюмдардын бирөөсүздөр, туурабы? Элге маалымат жеткирип атасыңар. Маалымат негизги тапшырмасы, массалык маалымат каражаттарынын тапшырмасы бул элдин алдындагы, мамлекеттин алдындагы жөн эле информация бериш эмес, сиздердин жараткан материалдар бул коомчулуктун аң сезимин формировать этет. Керек болсо ошонун аң сезимине түздөн түз таасир бересиздер. Эми карап туруңуздар. Кандайдыр бир эмес көп эле күчтөр бар. Кыргызстан болуп алдыга жылышына тоскоолдуктар түзгөн, же болбосо кандайдыр бир ички күчтөр дагы бар. Ошо бийлик талашабыз деп атып, дайыма тоскоолдуктар жаратат да, анан кийин массалык маалымат каражаттары дагы экиге бөлүнүп алышып, же болбосо үчкө бөлүнүп алып, анан кийин көп терс көрүнүштөрдү жаратат да, эмнин аң сезиминде. Ошол болбош үчүн ошондой нерсеге чектөө коюш үчүн гана коюлган максат. А эгерде биз ошону руководствого алып туруп, ошону пайдаланган бардык жерге туура эмес запрет коюп койсок, бул совсем уже сөз эркиндиги эмес, адамдын эркиндигине дагы кандайдыр бир тоскоолдуктар болуп калып атпайбы? Андай деп кабыл албаш керек. Муну кандай аткарат, ошого жараша болот. Бул бир, но эң негизгиси мамлекеттин, улуттун коопсуздугу деген маселе бар. Мисалы үчүн сайттарда демек уже жарандар жөн эле бир маалыматты жазып чыгара албайт. Жок. Каалаган маалыматын чыгарат. Только мисалы үчүн ошол эле комитет национальной безопасности, же болбосо кандайдыр бир мамлекеттин сыры бар да, айтылбай турган.
ошондойлорго гана чектөө коюш керек, маалымат алууга, башкасы эч кандай маалымат жок. Мисалы үчүн курултай системасы как раз ачык болсун деп атат баардыгы тең. Кыймыл аракети дагы, деятельность вот это должна быть она открытая всегда. Вот когда нет информации правдивой, скажем, или реальной, вот тогда и общество да противоречие болот. То есть карама-каршылыктар эмнеден келип чыгат? Туура эмес маалыматтан келип чыгат. Ошон үчүн курултай системасы наоборот баардыгы тең кыймыл аракети ачык болуш керек. Мына ушул гана маселе. Экинчиси жана сиз айтып кеткенди дагы бир кайталап коеюн. Бул мамлекеттин коопсуздугуна шек келтирген гана информацияларды таратпаш үчүн. Ким тастыктайт? Ошо атайын комиссия түзүлүп, ал маалымат именно ошондой. Мыйзам менен чектелиш керек болду. Анын эч кандай кыйынчылыгы жок. Мына буга байланышкан маселелер бул берилбеш керек деп. Анан для служебного пользования деп документтер кетет го, ички документтер. Ал ачыкка чыкпай турган. Анын баары мыйзам менен аныкталат. Өзүн билемдикке салып, даже президенттин андай укугу болбош керек. Могу жайыттарды сатуу маселеси эмнеге киргизилди да, жайыттарды сатууга уруксат берилиш керек деп. Жайыттар сатууга берилбеш керек эч кандай. Бул жерде ошол алынып салыптыр да, ошо жайыттарга сатуу тыюу салынат деген эмени алып ошол пункт алыныптыр. Көрдүңүздөрбү, ичинен карап келгенде азыркы биз ошо кеңешменин мүчөсү катары айтылып элем, көп карама-каршылыктар бар ошо мыйзамдын ичинде. Дагы деле. Абдан көп. Келе туруп ошол такталып анан жогорку кеңешке барып кайра эл жалпы элге салынганда кандай редакцияда болот билбейм, это уже биздин полномочия эмес. Уже как жөнөкөй гражданин катары с точки зрения гражданской позиции биз, конечно, айтабыз, өзүбүздүн сунушубузду беребиз и будем настаивать ошону жазылганга. Эми аны мезгил көрсөтөт. Жайыттар бирок сатылбаш керек. Биз территория Кыргызстандыкы билбейм, кандайдыр бир 100 жылданбы, 200 жылдан кеңейби күмөн мен үчүн. Бүгүн жайытты сатсак, келечекте биз только коомчулукта согуштугуна жаратабыз. Ошон үчүн ал жалпы ошо жердеги жергиликтүү аймактын менчиги болуш керек. Эми маданият жагына мына сиз Манасты бул жерде көтөрүп атасыз. Жана сиз менен карама-каршы пикирлерди ошо курултай талкуусунда жаралабады Айкөл Манас деген, великодушный Манас деп ошол жерде катуу талкуу болду. Бул да конституцияда бар болчу, ошол алынып салынсын деген маселе. Сиз да каршы чыктыңыз. Пока алына элек, то, что киргизгени бул азырынча жөн эле мындай кубанып, жөн мындай мактанып койсок болот да. Бирок түпкүлүгүн айта алган жокпуз. Манас деген сөздүн негизи эмнени билдирет, кандай түшүнүк берет? Ушуга биз к великому сожалению или тилекке каршы кыргыздар көпчүлүгүбүз түшүнбейт экенбиз, билбейт экенбиз, же унутуп калганбыз. Манас деген сөздүн өзү эң жогорку жараткандын адамзатка берген аң сезими, акыл эси. Бул кандайдыр бир баатыр же болбосо кан эмес ал деген эл башкарган. Эң жогорку акыл эс, аң сезим жана кудуреттүү күч десек болот да, святой дух деп койсок. Вот Манас деген сөздүн түшүнүгү ушунда турат. Ошон үчүн жанагы жазылып атпайбы, следуя заветам Манаса великодушного деген бул алгылыктуу керек нерсе, бирок ошону биз жакшынакай кылып туруп чечмелеп баш алгы сөздү, то есть преамбулада киргизиш керек. Себеби эң эле маданияттын туу чокусу бул элдин каада салты, наркы, баалуулугу. Ушул эле сөз, 4 эле сөздү биз туура кабыл алсак, андан ары эч кандай маданиятсыздык да болбойт. Адамда керек болсо туура ой жүртүүгө гана багытталып калат анын сезими. Туура ой жүрткөн адам туура сүйлөйт, туура сүйлөгөн адам туура иш кылат. Эч качан жамандыкка барбайт. Бул маданияттын туу чокусу. Биз маданият элеси бүгүн искусствону айтабыз да. Ал искусство это часть культуры. Маданияттын бир бөлүгү. Туу чокусу болсо биздин каада салтыбыз, баалуулугубуз, нарк маселебиз. Казбек беке, мынакей ушул канча 40 күн болду талкууладыңыздар, Бул эми аз эле убакыт берилди го дейм, Чукул болуп калгандай да болуп калды да. Конечно, бул жерге келгенде мен кесиптештериме дагы өзүмдөн биринчи кезекте кыргызыма кайрылып элем да. Мындай мыйзамды жазганда, же болбосо кандайдыр бир эрежени жазганда эч шашпаш керек. Анткени жашоо процессиндеги күнүмдүк мыйзамдар турат, иштеп атат, аларга эч кандай запрет жок.
Калганы болсо кээ бир жерлерде мүчүлүштүктөр болсо президент өзүнүн указы менен оңдоп кете берет. Буга мыйзам толугу менен жол берет. Баш мыйзам дагы, иштеп аткан дагы, иштей элеги дагы келечекте. Ошон үчүн буга шашпаш керек. Эмне себептен? Бул биз келечектен керек болсо 1000 жылдаган алдыбызга жол чаап атабыз. Баш мыйзам деген эмне? Бул биз айткан элдин, анан элдин мүддөсүн аткаруучулардын, то есть президент баш болуп, айыл өкмөткө чейин или айыл өкмөттөн президентке чейин булар бийлик эмес, эл бийликтин ээси. А булар эл бийлигинин, элдин мүддөсүнүн аткаруучулар. Мына биз ушундай деп кабыл алганда, ушул биздин аң сезүүгө жеткенде, эртең бийлик талашкан система болбойт. Көрдүңүздөрбү? Аң сезимди гана оңдош керек бул жерге караганда. Казак беке, мына кийинки талкуу кандай болот? Канчага созулат? Элге канча убакыт берилет анын баарын караганга? Азыркы кырдаалды карап отурсак, самон деле аябай шашкандай болуп атат да, иш шашып атышат. Баш мыйзам жок болуп калса эле жашоо токтогондой болот да. Азыр белгилеп кетпедик балдыда. Мыйзамдар иштеп атат да, соттор жөнүндө, прокуратура жөнүндө, жер кодекс иштеп атат, суу кодекс иштеп атат, баардык мыйзамдар иштеп атат. Ошон үчүн баш мыйзамды тактаган келгенде эч кандай шашпаш керек. Тем более биз президентибизди аныктап шайлап алдык. Ал өзүнүн кетменин чаап, атын чаап, алдыга чыла бериш керек. Буга эч кандай тоскоолдук жок. А баш мыйзамда болсо, мен суранат элем, кайрылат элем. Ошол жаңы шайланган президентке дагы, жалпы элиме дагы буга өтө кылдат карашыбыз керек. Жанагы биз белгилеп кеткенде, сиз берген суроого Манас. Ушул Манас касиетин, Манас кереметин, Манас кудуретин биз тактап алгандан кийин өзүнөн эле жол ачылат. Биз нерсени эсиңиздерге салайын. Жана биз мындай бир суроо койгондо эле далилиң барбы дейт да. Мисалы үчүн айтылып турат, адамзаттын ошо аң сезим экени асман менен жериңдин тирөөлүүсүнөн бүткөндө дейт. Айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндө. Көрдүңүздөрбү? Бул эмнени билдирет? Жогору жактан келген аң сезим, акыл эс экенин билдирет. Экинчи маселеси, бул Манас собирательный образ, бириктирүүчү күч, биригүү касиети адамзаттын. А биз кыргыздар сыймыктанышыбыз керек. Аян менен бизге гана берип атпайбы? Раз бизге бергенден биз как носитель катары керек болсо келечекте бүт адамзаттын жоопкерчилигин алышыбыз керек. Көкүрөк менен туюп мунун баардыгын. Бул эмнени билдирет? Биз кыргыз эли, мен мактаналам, бир удивительный народ. Аң сезими мындай тез иштеген, процессти ой жүгүртүшү дагы, карап отурсам, биз мындай ааламдык камтыган ой жүгүртөт экен. Кенен ой чабып таштаган калк. Эми бул Манаста көп сыр негизи катылган. Ушул ачкычтар дагы ушу Манастын ичинде да, чынында. Бирок ушул Манастын 7 осуяты деп 90-жылдары кабыл алды, бирок ал өзүнүн негедир иш жүзүндө көрсөтө алган жок да. Аскар Акаевдин учурунда неси туура эмес болуп калды? Туура айтасыз. 7 осуяты деп бир 7 деген цифрага байланып алгандан кийин ошонун негизинде эле кеткен сыяктуу болуп калды да. Муну жашырбай эле коелу, убагында Аскар Акаев действительно демилге көтөрүп, анан 7 деген цифрага байланды. Экинчиси маселе аракети бул жакшы болгон, дарамети жетпей калса, это не значит, что Манас туура эмес экени. Эмне деп айткым келет? Мына Айкөл Манас каганга алды калың кара жердигинен түткөндө, чын каганат келгели, элге келген нур жашоо, жерге келген сый жашоо дейт. Ал эле сап менен айтылып отурат. Келечекте кандай кылып туруп биз мамлекеттүүлүктү кандайдыр кезеңде түзүлөт, именно жерге ошол касиетти келген касиетти биз кармаганда бул эң негизгиси. Эми карап турсаңыздар, курултай жөнүндө вообще мамлекеттин элдин өнүгүшү боюнча, коомчулуктун өсүшү, түзүлүшү боюнча 6 эле сап айтылып турат. Угуп көрсөңүздөр, мындай өзөгү болбой өнүкпөйт дейт. Өрнөксүз эл журт жөнүкпөйт. Карасаңыздар, өзөгү болбой өнүкпөйт, өрнөксүз эл журт жөнүкпөйт. Адили болбой нурданбайт. Адилеттүүлүк система болуш керек баардык. Не только сотто. Биздин сүйлөгөн сөзүбүздөгү акыйкат, жасаган ишибиз адилет болуш керек. Ыраатсыз аалам ылганбайт дейт. Системный порядок болуш керек. Ыраатсыз, ырааттуу деген бул системный порядок. А ирет это просто порядок. Вот ыраатсыз аалам ылганбайт. Эл сыйын нарсыз жарыбайт деп айтылып турат. Башчысы болбой марыбайт. Мына башчыны биз шайлап алдык бүгүн.
уже марый турган. Бирок эл сыйы нарксыз жарыбайт. Эгерде биз нарк маселебизди койбой турган болсок, анда биз дагы эле алдыга жыла албайбыз деген сөздү айткым келет. Ал деле сап менен мамлекеттик түзүлүш кандай болуш керек бүт бартың айтылган. Көрдүңүздөрбү? Керемет. Акыркы суроо ушул сырткы эл аралык көз караштар, уюмдар биздин ушул жаңы баш мыйзамга терс көз карашта болушпайбы? Анан бизге бул залакас тийип калбайбы? Могул сөз эркиндиги жок, демократиялык принциптерин баарын талкап салышты деген дей болбойбу? Эч кандай андай болбойт. Бул биринчиден дал деп эле берейин, кыскача суроого кыска жооп бергенге. Биринчиден баардыгына дээрлик көпчүлүгүнө коомчулуктун маалым, что батыштан алган жанагы биз айтып аткан комитет 300 дейбизби, масондор дейбизби, ошолордун түздөн түз кийлигиши менен ушул убакка келдик 30 жылдан бери. Азыр болсо биздин каныбыздагы аң сезимибиз ойгонгонго байланыштуу биз өз жолубузга чыгыш керек турбайбы деген суроо туулду дагы Кыргыздын өзүнүн жолуна. Өзүнүн ар ким ыйык Куранда деле айтып турат го. Тиги Кудайдын сөзү эмне деп айтылып атат? Пайгамбарга айтылып атпайбы? Мен сага чейин дагы, силерге чейин дагы баардык эл өзүнүн тилин, дилин бергем, нарк наслин бергем. Көрдүңүздөрбү? Это значит биз тигил же бул формага кирип алып туруп, ал биздики болбогондон бирөөнүн чапанын кийип жылай албайсың. Ар кимдин өзүнүн денесине жараша чапаны болуш керек, өзүнүн табитине жараша тамак ашы болуш керек. Ошол тамак ашты өндүрө турган шарт түзүлүш керек. То есть экономика деп айтыла турган болсок, анан өзүбүздүн ошого байланыштуу жаратылышыбыз бар. А в заключение я хочу обратиться к моему народу. Жерди тытпай окат кылалычы. Миңдеген жылдар бою баардык болгон байлыгын жердин астында жатканын сактап келип берди го бизге. Бизге дагы эмне жетпейт? Эмнеше эле жер тута беребиз? Наоборот, гүлдөтүп өстүрө турган мүмкүнчүлүгүбүз бар, суу бар, ташыбыз бар. Каалаган өсүмдүктөр баардыгы өсөт. Каалаган жаныбарыбызды багып, чоңойтуп түзө алабыз шарт. Жер тутпай деген сиз тоокендерди казбай деген айтып атасыз. Албетте. Ошо Казыбек беке бизге келип чакан маек куруп бергениңизге рахмат. Буюрса да астыда баш мыйзам талкууланса дагы маектешип турабыз. Урматтуу мекендештер, мынакей ушул жаңы талкууланып жаткан баш мыйзам тууралуу чакан маек курдук. Анда биздин буга чейинки ушул маектерибиз боюнча ой пикириңиздер болсо бизге жазып калтырыңыздар. Биз менен болуңуздар, бар болуңуздар.